Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабакта биз силер менен 23 февраль Атамекенди коргоочулар күнүндө мырзаларга мындай куттуктоо баракчасын жасайлы деп турабыз. Бүгүнкү сабакта мага жардам берет Ош облустук балдар чыгармачылык борборунун кол өнөрү ийрим окуучулары Умарова Фейза жана Абдыпаттаева Раяна. Анда эмесе окуучулар бизге бул куттуктоо баракчасын жасоо үчүн түстүү баракча, клей, кайчы гана керектелет. Анда эмесе балдар биз менен чогуу жасап көргүлө. Келгиле балдар. Ар бирибиз мындай шаблон жардам менен 10 дана баарыбыз кыркып алсак. Эң алгач бул шаблон жардам менен карандаш менен сызып алабыз. Силер дагы ушун жардам менен сызып кыркып алгыла. Силер сызып сызгыча мен мынаны кыркып турайын. Раяна, сен дагы ушу шаблон жардам менен кыркып ал. Кечеке, мага башка түс берип коюңузчу. Балдар, бул абада учуучу шаардын формасын башка түстөрдө да кыркып алабыз. Себеби шаарыбыз кооз, жакшы көрүнөт. Түркүн түстүү болуш керек. Раяна, айтсаң, бул кол өнөрчүлүк ийримде сен көптөн бери катышып жүрөсүң. Аябай активдүү катышасың. Бул ийрим сага эмнеси менен жагат жана эмнелерди үйрөнүп алдың? Мага бул ийрим токуганы өзү менен жагат. Сиз ар кандай түстү, ошондой сонун гүлдөрдү жасаганды үйрөтөбүз. Мага конкурстарга катыштырганыңыз абдан жагат. Азаматсың. Фейза, сен дагы айтчы, бул ийрим сага эмнеси менен жагат жана эмнелерди үйрөнүп алдың? Мага бул ийрим биз жакында эле курчак токудук жана бул курчакты сиз үйрөттүңүз. Бул ийримде биз өзүбүзгө керектүү нерселерди үйрөнсөк болот. Туура. Силер сабакта үйрөнгөндөрдү үйдө да жасап көрөсүңөрбү? Ооба. Раяна, сенчи? Мен үйдө сиз курчак токуганыңызды, ошону үйрөткөнүңүздү, үйгө тапшырма бергениңизди сөзсүз аткарамын. Азаматсың. Кана сенде канча дана болду? 2 дана болду. Ушуну 10 дана кылабыз, дагы кыркабыз. Эми башка түстөн кыркабызбы? Башка түстөн кыркабыз. Кана, мындан даярдачы. Фейза, сенде канча дана болду? 2 дана. 2 дана. Азаматсың. Окшошуп жатабы кыздар? Кайчы менен кыркып атканда колуңарды этияттагыла, колуңарды кыркып албагыла, коопсуздукту сактагыла.
Фейза, айтсаң, сен келечекте ким болгуң келет? Мен келечекте дизайнер болгум келет. Анткени мен койноктордун сүрөтүн чызып, мен аларды тигип, жана биздин ушул Кыргызстандагы суу айымдарга суу айымдар кийсин деп мен ошондой дизайнер болгум келет. Айымдарды сулуулатат экенсиң да. Фейза, Райна, сен айтсаң, сен ким болгуң келет? Мен эжеке сизге окшоп токуганды үйрөнгүм келет. Азаматсың да. Токуганды үйрөнүп, сизге окшоп чоң куурчактарды, мамалактарды токугум келет. Азаматсың. Мына кыздар, биз куттуктоо баракчасынын негизги бөлүгүн жасап алдык. Эми буну мындай A4 кагазга жабыштырып чыгышыбыз керек. Ал үчүн A4 кагаздын тең ортосунан бүктөп, ар бирибиз кана бирден алайлы. Ортосунан бүктөп, бул ар бир кагазыбыздын дагы ортосунан бүктөп, кабат кылып үстүнө жабыштырып чыгабыз. Ар бирин бүктөп чыккыла эми. Ар биринин ортосунан бүктөп чыктык. Кыздар, силер да бүктөп алдыңарбы? Ооба. Азаматсыңар. Эми ар бирин клейдин жардамы менен жабыштырып алсак болот. Бирин үстүнө бирин коюп, мынакей кыздар, абада учуучу шаарыбыздын үстүңкү бөлүгү да бүтүп калды. Кана силерде да окшошту? Азаматсыңар, экөөңүң тең аябай жакшы жасадыңар. Анан Раяна айтсаң, куттуктоо баракчасын эмнеге ачык көк түстө тандап алдык, билесиңби? Менин Кандай оюмча ойлойсуң? бул шар учуп кетип аткан окшойт. Ошон үчүн Асманда асманды учуп учуп баратат, асмандын элесин түшүрүп, биз ушундай көк түс тандап алдык. Анан кийин асманда дагы эмне болуш керек? Эмне жетишпейт Фейза? Асманда булуттар болот. Азамат. Азыр биз булуттарды жырып. Анан булуттар менен да кооздоп койсок болот экен, Анда келгиле учуучу шаарыбызды куттуктоо баракчасына жабыштырып алабыз. Ал үчүн бир тарабын клей менен жабыштырабыз дагы. Бир тарабын жабыштырабыз. Андан кийин экинчи тарабына да клей сүйкөп жабыштырып алсак бизге даяр болот. Кел Раяна, сен да кайталачы. Мына балдар жабыштырып да калдык. Ана ачып көрөлүчү бизге кандай учуучу шар пайда болду. Мына жактыбы силерге? Мына балдар, билесиңер, бул учуучу шардын адамдар чыгуучу корзинкасы болот. Корзинкасын да жасап алсак, корзинкасын мындай күрөң түстөн жасап алсак, жабыштырып. Анда биз түбүнө корзинкасын дагы жабыштырайлы. Райна, сен да жабыштыр.
Эми булуттары менен кооздойбуз. Мына ар кимибиз өзүгө жаккандай булуттарды жасап кооздоп алсак болот. Менде булуттарым даяр болду. Силердечи кыздар? Даяр болоюн деп калды, Мына булуттарыбыз да даяр болду. Эми буну кооздоп жабыштырып алайлы. Мына кыздар, куттуктоо баракчабыз да даяр болуп калды. Раяна, кандай, сага жактыбы? Ооба, мага абдан жакты. Абдан кооз чыгат экен. Түрдүү түстүү болсо. Фейза, сагачы? Келчи көрөлү сени дагы куттуктоо баракчаң. Сеники да кооз чыкты. Фейза, айтсаң, буну кимге берейин деп ойлоп атасың эми? Мен буну өзүмдүн атама бермекчимин жана касташтарыма Жасап берсек болот экен, 23 февраль мырзалардын майрамына ушундай өзүбүз колубуз менен ушундай кооз учуучу шарды жасап алсак болот экен. Урматтуу мырзалар, бүгүнкү майрамыңар менен куттуктайбыз. Бул белек силер үчүн. Анда эмесе окуучулар, кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла. Саламатта калгыла.